Assalomu alaykum jamoat. Saat 10:38 өттү. Азыр машинаны жууп, анан зарядка барабыз, анан шашпай линияга чыгабыз. Бүгүн түнкү смена, анан эртең мененки коэффициентти кошуп кагабыз. Ошонун баарын көрсөтөм. Так, жамаат 11-ден 20 өттү. Ошентип зарядкага келип сайдым жаңы эле. 24%тен ошондо башталды зарядка. Канча убакта канча процент болот экен, канча сом болот экенин көрөбүз чогуу. Мойка, сойка бүттү, заряд кылып, анан бүт заряженный болуп, көңүл ток чыгабыз биротоло жумушка. Эртең мененки коэффициентти да кагып, анан сменаны бүтүрөбүз. Ошондуктан до конца болот чогуу. Ага чейин сушняктардын запасын алып коебуз. Анан телефондо жумуштарды бүтүрөбүз пока что. Жамаат, эгерде силер өзүңөргө ишеничтүү таксопарк издеп жаткан болсоңуздар, мен силерге эксперт паркты сунуштайм. Бул парк көп жылдан бери иштегендиктен өзүнүн айдоочуларына коопсуздукту жана туруктуулукту кепилдикке берет. Парктын комиссиясы суткасына 55 эле сом, 55 эле сом төлөп коюп, каалаган количествода, каалаган суммага заказ кылып берсеңер болот. Бул туруктуу иштегендерге өтө сонун. Кийинки варианттары подработка кылгандарга жана грузовой тарифинде иштегендерге жакшы болот. Пайдалуу. Бул ар бир заказдан 4 сомдон же ар бир заказдан 2%. Круглосуточная техническая поддержка жана круглосуточно акчаңарды каалаган банкка, каалаган убакта чыгарып алсаңыздар болот. Анан силер регистрация кылып, фотоконтролдон ийгиликтүү өткөндөн кийин силерге балансыңарга 100 сом салып берет. Анан эксперт парктын дүйнө жүзү боюнча иштеген рефералдык программасы бар, досуңду чакыр деген. Досуңду чакырасың, досуң сенин атыңдан келген болсо, сага 1000 сом салып берет. Ошондуктан эксперт паркка кошулгула жана өзүңөрдүн кирешеңерди көтөргүлө. Байланышуу жолдорун экранга калтырып коем жана описаниеда дагы ссылкалар бар. Так, жамаат, ошентип саат 12-ден 5 өттү, 84%ке чейин зарядтадым, 23-тен баштадым беле. Азыр времясын карап туруп, экранга жазып коем жана канчада баштаганбыз, анан 12-ден 5 өткөндө бүттүк. Канча процент заряд алдык, канча сом кетти, ошонун баарын жазып коем азыр экранга ушул жерге. Анан бул жактан мой район тандайбыз, анан монтип закладкага киребиз. Могул жака центрди сохранить этип койгом мен. Автоматически 5 район тандалып калат. Мына районду жакшылап жаттап алгыла. 5 район. Анан далени басабыз. Каждый раз тандап отурбайсыңар да, жакшы ушинтип закладка даярдап койсоңор. Анан заказ күтөбүз. Мол 1200 жанагы деген түшүнбөгөндөргө айтып коеюн да бир жолу. Платная подача менен коэффициентти бириктирип салыптыр да. Ошонусун не кылыптыр. Мурдагы эле жакшы болчу, по факту коэффициентти көрсөткөн. Азыр, например, биз примерно микрорайондордун өйдө жагында турсак, анан тегил жакта айыл-пайылдардан заказ чыгып калган болсо, случайно байтик-сайтиктерден платный подача менен чыкса, ошол жакта машина жок болуп калат. Типа ошол менен кошулгандасын учитывать этип коюптур да бул жактачы. Сен моякта жүргөн болсоң, например, чуңкурчактардан 1200-1300 менен чыгышы мүмкүн да. Ошону кошуп туруп, анан жазып койгон добус экен бул. Ошондуктан бул обновлениясы, бул өзгөрүүсү Яндекстеги мага жаккан жок. Мурдагыдай эле по факту чисто коэффициент канча болуп атканын көрсөтсө жакшы болмок. Например, 260 болсо 260, же коэффициент көтөрүлгөн болсо 360ка, например, 360ка чейин деп. Платная подачаны көк менен эле бериш керек болчу. Платный подача плюс коэффициент болгон болсо, случайно ошол жакта таксилер жок болуп калып, бирок заказдар көп болгон болсо, платная подача, например, 500 сом плюс, ана коэффициент плюс 200 сом деп ошентип чыкканда жакшы болмок да. Коэффициент фиолетовый менен платная подачасы көп болупчу мурдагыдай. Ошондо жакшы болмок. Анан мен азыр платинага жеттим бул айда. Мурдагы айда доставка кылып жүрүп, анча иштебей жүрүп, жанагы мен иштеп калдым эле. Серебро менен. Азыр мына платина. Платина менен жумушту кагабыз бул айда. Открытая точка Б. Даже районду тандабасам деле Б точкасын көрө берем да. Мурда жанагын көрүш үчүн, коэффициент жоголуп кеткенде Б точканы көрүш үчүн полный районду күйгүзүп койчум. Азыр коэффициент өчүп калган учурларда жанасын районду күйгүзбөй эле жана алып көрөм да, заказ алып. Так, ошентип биринчи заказды кармадык. Эми ушул заказга кетебиз зарядкадан турган жерден.
Так, жамаат неудачный заказ алып ушул жака келип калган болчуму? Дэн Сяопина менен могу районго. Ласла Мисерроща Дэн Сяопина жака. Анан биякта заказ күтүп отурдум 10 мүнөттөй. Анан заказ ушул келди. Районду өчүрүп койгом, мага Б точкасы көрүнөт, көрдүңөр, платина болгондо. Бара турган жери эле Бесио экен. Коэффициент бул жакта кыйратпагандыктан жанагыны өчүрүп койдум. Районду жөн эле комиссия көп төлөбөйүн депчи. А так центрге барганда күйгүзүп алабыз сөзсүз. Жана биринчи заказды завершать этип, анан экинчи заказ менен ушул жака келип калган болчумун да. Анан бун читайбыз эле Бесиого, анан эле Бесиодон Эсличо районду күйгүзөбүз. Жана Бычкадан өткөндөн кийин түнкү эле райондорду, 5 районду. Бул жактарды эле асфальт кылып коюптур, нормально. Дубасековский переулок дейт го. Так, заказга келдим, 12 километр 23 мүнөт дейт. Канча чыгат деп ойлойсуңар суммасы? Ставкаларды койгуланда. Завершать эткенден кийин көрсөтөм. Так, жамаат, бул заказды завершать эттик. 272 сом чыкты. Комиссия тияк-бияк дейт, анан длительность 24 мүнөт болуптур. Көрдүңөр да, район жок иштегенде ушундай бир четтен кийинки четке заказ бере берет. Бир блуднядан кийинки блудняга заказ. Ушундай да, мисалы үчүн район жок иштегенде башкалардан район менен иштегендерден астатык заказдарды кыласың. Бул жерде деле коэффициент жок болчу, бул жака келсең деле коэффициент жок. Анан азыр кайра район менен иштесем, бул жактан азыр дагы кайра ошол жака жиберет, же туңгуч жактарга жиберет, ошондой да. Район менен иштегендерден астатыктарын жейсиңер да, короче. Ошондуктан коэффициент жакшы болуп аткан учурда шаарга барып эле, шаардан эле тарс урган жакшы коэффициент менен. Ошондо мында салыштырып көрсөңөр, комиссия көп бергениңер менен, бирок Чемпез район иштегенге караганда заработок в час 50 сомдон 100 сомго чейин көбүрөөк болот обычныйга караганда. Мына жаңы эле Бычкадан өтүп, Советский менен районду күйгүздүм, сразу нормальный заказ 150 менен карматты. Коэффициентти да жакшыларын берет да, именно район менен иштегенде. Бул заказ 3,8 километр 10 мүнөттүк жол экен. Так, ошентип бул заказды завершать эттик. 10 мүнөттө 289 сом чыкты, бирок 300 сом которду. Спасибо за поездку. Эми кийинки заказды күтөбүз. Заказ будет оплачен наличными. Пожалуйста, убедитесь, что Калга вы Киева. оставили в автомобиле. Кезектеги дагы бир заказ менен район бетонных джунглейге келип калдым. Угадайте район. Эми акыры на расслабоне, на лайте түшүп кетиш керек да бул жактан. Жолдор өлүксүү. Оң жагынан, сол жагынан, капталынан, үстүнөн, астынан, лебой жагынан үйлөр курулуп кеткен го бул жакта. Бирөөсү тиякты карап турат, бирөөсү биякты карап турат. Түшүнбөйсүң, короче. Нет никакого порядка. Карасаңар, высоткалар курулган. Негизи илгери айтышчу эле го, жана магистралдан жогору жакка жана этажкалар курдурулганга болбойт депчи. Шагал жер, опасный сейсмологический жагынан деп. Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама,
Терпи и будь смиренным, тогда я возвышу тебя. Будь благодарным мне, и я дам тебе больше. Ты проси у меня прощения, и я прощу тебя. Когда ты будешь взывать ко мне, я отвечу тебе. Покайся мне, и я приму твое покаяние. Спроси у меня, и я дам тебе. Создавай милостыню, и я благословлю твой удел. Поддерживай родственные связи, и я продлю тебе жизнь. Проси у меня благополучия в долгом здравии, спасение в уединении, искренность в стремлении, благочестие к Аллаху в покаянии, богатство в довольстве малым. О сын Адама, как ты желаешь служить Аллаху, когда ты сыт? Как ты желаешь любить Аллаха, когда у тебя любовь к богатству? Как ты желаешь бояться, когда ты боишься быть в бедности? Как ты желаешь набожности, когда стремишься к мирскому? Как ты желаешь довольства Аллаха, не помогая нуждающимся и будучи скупым? Как ты мечтаешь обрести рай, несмотря на свою любовь к мирскому и любовь к похвалам? Как ты сильно желаешь счастья, несмотря на недостаток знаний? Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал в достоверном хадисе Кудси: Всевышний Аллах говорит: «Я таков, каким считает меня мой раб, и я нахожусь с ним, когда он поминает меня, и если он помянет меня про себя, то и я помяну его про себя, а если же он помянет меня в обществе, то есть людей, то я помяну его в обществе тех, кто лучше них, то есть ангелов». Познавшие Аллаха говорят: если Аллах полюбит раба, то займет его язык поминанием, зикром. Всевышний сказал: они поминают Аллаха стоя, сидя и лежа на боку. Жамаат ошентип саат 9-дан 4 өттү. 20 заказ кылыптырмын саат 9га чейин. 12-ден 10 өткөндө биринчи заказды алгам. Ошондо 20 заказ 3457 сом. 1 саат перерывка кетсе 8 сааттык жумуш. Ушундай. Эмкиде дагы жакшы жаңылыктар болот. Ошондуктан каналга катталып, активдерди көрсөтүп коебуз. Всё, рахматчы. Эй, акчаны бербейсиң, блядь. Яндекс таксиде жаңы инструкция: клиент акча төлөбөй кетип баратса эмне кылабыз? Ушул жерби? Ушул жер баке. Рахматчы. Токто, эй, акчаны ким атаң баш береби? Келдик. Рахмат баке. Эшикти ачып коебуз баке, солай кылдык. Брат, ушул жерден токтобузбу? Ушул жерден эле баке. Всё, рахматчы. Эй, акчаны бербейсиң, блядь. Ушул жерде беле? Ушул жер. Чын анда. Чоң рахмат. Эме, сиздики эме наличка экен да? Унутуп калган турайын, барабыз.